Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Фуркаттын центринде жайгашкан Алиханов көчөсүнөн сатыла турган мына ушундай асфальт көчөнүн жээгинде жайгашкан сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Ооба достор, үй сатыкка чыгып атат. Алиханов кең көчөсүнүн ортосунда болуп калат экен. Жери 5 соток, суу бар, свет бар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Байкаңыздар. Варата эле калыптыр, атак 4 тарабын тосуп койгон. Кызыл китептүү. Асфальт көчөнүн жээги. Шаарга 10 минута достор. Фуркатка 5 минута. Фуркаттын центрине, круговойгочу. Сонун жерде тынч, мына байкасаңыздар, тынч да. Квартирага алмашат. Эски дом, жаңы дом айырмасы жок. Эйсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Достор, мен турган жер Фуркат, Ош Алай трассасында турам. Эми мындай элестетиңиздер, мындай элестетип туруңуздар, мен түшүндүрүп берейин. Фуркат круговойдон Мады тарапка 500 метр жүрөсүздөр. Бул жак Ош Алай трассасы. Алиханов көчөсү жазылып турат. Киресиздер, түз чыгып барсаңыздар сатылуучу үйүбүздү көрө аласыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдүн алдына дагы кирип келдим. 4 тарабын пескоблок забору менен уже тосуп коюптур. 3 тарабында кошуналар бар. Бир тарабы көчө тарапты карайт. Мына жакта 2 этаж үй. 11ге 9. Кирпич 6 бөлмөдөн турат. Узун турасы 11ге 9 да. Колонна сейсмопоисттарын айтпасам деле көрүп атасыздар. Анан бул жакта ээси өзү айтып атат, 0дон баштап өзү салыптыр. Мощный болгон дейт. Фундаменттерин жоон кылыптыр и бийик кылыптыр. Себеби фундамент кармайт да үйдүчү. Ошол себептен. Кыскасы, мощный салынган үйлөрдүн бири экен да. Бош орундуктары көп, кошумча курулуштар жок. Кийин өзүңүздөр каалагандай жайланышып аласыздар. Балам, үч очокту бул жака кылабыз. Бул жака времянка кылабыз деп каалагандай кылып отурукташып аласыздар, Кудай буюрса. Үйдүн боковой тараптарында, арт тараптарында 2-2,5 метр месталар калтырылган. Кийин кошуна менен ыйкы-тыйкы болуп, жаңжалдашып урушуп отурбайсыздар. Кыскасы бардыгы жакшы экен да. Дагы эмне маалымат берейин достор, айтыңыздарчы. Эми жүрүңүздөр, 2 кабаттуу үйдү көргөзүп берейин. Шашылбай, анан чыгып калган маалыматтарды дагы берем. Достор, үйгө дагы кирип келип калдым. Мына бул жак негизги кирүүчү варата болот. Мындай киргениңиздерде. Ушундай. Бул биринчи комната деп койсом жаңылышпайм. Сразу эле бул жактан кирип кетсеңиздер болот. Бул жер печканын местасы, бул жер квартира, кухнянын эшиги болот. Бул жер кухня да. Так. Бул жакка киребиз. Бул жак дагы бир комната. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган 2 этаж үй деп койсом жаңылышпайм. Жакшы. Бул жакта бир эшик экен. Мына кухня болот. Эшик, мына жак печка. Мына жер как холл, как лестницанын местасы катары кете берет. 2 в 1. Достор, экинчи этажга дагы чыктым. Зерикпей сиздер үчүн экинчи этажын дагы көргөзөйүн. Бул жак лестницанын местасы. Чыкканыңыздарда холл болот. Байкаңыздар, кенен 1 комната, 2 комната и бул жак 3-чү комната. Байкаңыздар. Мына өз негизи мына ортосунан бөлгөн экен эле, бирок ээси өзү кайра бузуп салыптыр. Себеп дегенде, конок бөлмөнү чоң эле кылайын деп атам деп ээси мага маалымат берди. Күн тиет, баары сонун. Чоң кенен экен. Бул конок бөлмө болду, мындай адашпай, жашылап көңүл буруп көрүңүздөр. Үй сиздерге керек, достор. Үйдү көрүш керек, түшүнүш керек. Анан уже интерес пайда болуп баштайт. Алам же албайм депчи. Так, бул жак 3-чү комната. Балкон деп койду эси. Кааласаңыздар, кладовка, кааласаңыздар, детская комната. Мына ушул жерде айнек болот да. Ким келди? Розаны карап койчу деп. Ушул жерден карап, сонун жашап каласыздар, Кудай буюрса. Колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Мына пока что үйдүн сыртында кошумча курулуштар жок. Өзүңүздөр каалагандай кылып отурукташып аласыздар. Кийинче баасы $95,000. Өтө сонун ба, достор. Себеп дегенде, бул жерде Алиханов көчөдө пустой жерлер $45,000, $50,000 сатылып атат. Чын.
А бул жерде үй болуп атат. И квартирага дагы алмашат. 95 000 доллар деп тура бербейт, түшүрүп берет. Кыргыздар содалашуу боюнча номер 1 дүйнө жүзүндө. Айтайын деген содалашасыздар, түшүрүп берет. Квартираңыздар болсо айтыңыздар, жаңы дом, эски дом айырмасы жок. Плюс минус акча болсо сүйлөшөсүздөр.